адамдын намаз окугандыгынын чынныгы белгиси адам жөнүндө жаман ойлобой калышында экен. Мисалы намаз окуп атасың, намаз окуп бүттүң, машалла, эч бир душманың жок. Сени бир жаманчылык кылса да, мейли, Аллах үчүн кечирдим, бизден кетсе кечирип коюңузчу деген деңгээлге жетсе, ошол адам чыныгы намаз окуптур. Эгерде бир адам күнөө кылып атканын көрүп дагы, бул кылып аткан күнөөсү жаман, бирок бул адам сонун адам деген нерсе келсе, демек субханалла сен намаз окуп атсың. Эгерде намаз окуп атсың, бир адам туура эмес мамиле кылып аткан болсо, ортосунда көңүл тең тартпастан адилеттүү сөз айтыла турган болсоң, сен намаз окуп атсың демек. Эгерде субханалла намаз окуп атып, сен алдыңа тамак аштар келгенде уйдай, айвандай болуп, любой эле жей бербей, болбосо кайсысы адал болду экен деп адалды тандап калсаң, анда сен намаз окуп атсың. Намазың кабыл болгон белгиси ушул болот. Чыныгы ушундай. Субханалла, намаз окуп атасың, кой, мамлекеттигин жебейин. Мамлекеттигин кызматка койду мени Кудай Таалам. Ушул жерде мен эч бир мамлекетке кыянат кылбашым керек. Мага кандай закон, кандай буйрган болсо мен ушундай кылышым керек. Мен жетекчим момундай, мен жетекчиме баш ийишим керек. Мен бул ишке мисалы бул жерге бөлүм башчысы болдум, аппарат башчысы болдум. Бул жер мен ушул жердеге жооп беришим керек. Ушуга туура так жүрүшүм керек деп сен демек намаз окуп атат экенсиң. Ушундай дерсин. Адамды эгер намазы ошол жакшылыкка бурса, ошондо намаз болот. Мынакей Алланын мээрими ушул. Сен эгерде сиз бербиси субханалла жаныңда жүргөн кол алдыңдагы хасат кылбай, көрө албастык кылбай, анын аркасынан барып жазып, могу жумуштан кетиришин айласы кылбай, субханалла ушундай бир жанында көрө албастык, ач көздүк менен бир нерсе кылбасаң, намаз окуп аткан болсоң, мына намаз. Жана эже башында суроо берди го, намаз окуйт, бирок жанагы ал намаз окуган жок ал адам. Эгерде чыныгы намазга турган болсо, намаз жүрөгүнө кирген болсочу, эч качан наркотик сайынбайт. Эч качан керек мен тамаша этем, керек болсо флеш ичпейт. Болот, энергетик бар го, ушул күмөн деп ичпейт эгер намаз окуган адам болсочу, чыныгы мусулман боло турган болсочу, керек болсо бирөөнүн аялын карап отуруп, могу көзүн эч качан башын өйдө катып көтөрбөйт. Эгерде сол чыныгы мусулман боло турган болсочу, керек болсо бирөөнүн мындай Азирет Умардай болуп, субханалла, бирөөнүн керек болсо колу менен зыян келтирбейт. Ушундай да. Биз кээ бир убактарда намаз окуйт, намаз окуп жүрөт десилер, намаз, бирок адамдын жана айтып аткан шариятыбыздын немеси ушул, сен намаз окуп аткан оңолгонуңан билинет. Машалла. Эгер намаз окуп атасың, ушу үйүңдөгү аялыңа мисалы, биякта негатив менен бардың, бир үйүңө бардың аялыңа, алтыным сендей болобу мага, баланчы бала төлөп бердиң, машалла, бетинен өп коюшуң, бул сен үчүн диндар адамдын белгиси болот. Үйүңө бардың, жумушуңа бардың, кой деп кой, аз күйөөм жумуштан келип калат, эртерээк барып, субхан бир аз болсо тамагын жасап, ушуну жакшынакай ошо күйөөңүн алдында кийине коюп, ушундай бир балдарың келип атса, алтындарым кандайсыңар деп бетинен өп, бүгүн чарчаган жоксуңарбы? Мен да жумушта болдум, кичине отуруп сүйлөшүп, баарлашып,